Bir padыша хан сарайындагы жаман иш кылган күнөөлүү адамдарды дайым итке талатчу экен. Bir күн ишениктүү bir кызматчысы bir катачылык кылып коюп, ошол иттерге талатууга туура келет экен. Ошондо падышага: "Падышам, мен сизге 10 жыл кызмат кылдым, а сиз мага 10 күн убакыт бериңиз" дейт. Падыша макул болот. Ошентип жанагы кызматчы 10 күн ичинде жанагы иттерди карап, иттерге 10 күн кызмат кылат. Арадан жазалана турган күн келди. Элдин баары чогулуп, эмне болот экен деп чогулганда жанагы кызматчыны иттердин алдына таштайт. Бирок жанагы иттер жанагы кызматчыны талагандын ордуна койруктарын ойнотуп кызматчынын алдына барып алат. Падыша таң калып, мунун сыры эмне деп сураганда кызматчы айтты: "Падышам, мен сизге 10 жыл кызмат кылдым, bir катам үчүн сиз мени жазалап жатасыз. А бул иттерге мен болгону 10 күн кызмат кылдым, бул иттер мени менен ойноп атат, мага жакшылык каалап атат." Жашоо ушундай нерсе. Кээ бир адамдарга жылдап жакшылык кыласың, bir катачылыгың айынан сени өмүр бою жаман көрөт. Кээ бир адамдарга болбогон кыпынчалык bir жакшылык кылып коесуң, өмүр бою сени унутпайт. Айта турган маселе, кимге кандай нерсе кылып атканыңды, кандай адамга кандай жакшылык кылып атканыңды ойлонуп кал.